Укмуштуудай инсталляциялар, чечкиндүү идеялар, чагымчыл сүрөттөр же сүрөт менен кооздолгон дубалдар искусство алда канча жаңлануунун доорун сүрүүдө. Модерн арт көрсөтүүсү менен биргеликте суроо салып, таң калып, жаңы сезимдерге чөмөлүп жана заманбап искусство дүйнөсүнө кереметтүү саякатка чыгыңыздар. Бүгүнкү программада сүрөтчүгө кулактуу жашыл табактын эмне кереги бар? Кенжебай Дүйсенбаевдин салкындыкка суусаганы, тропикалык чымчыктар көңүл эрүүнүн булагы катары, Вячеслав Люйко жана анын бейтарап өңдөрү, искусстводагы каранын кошумча илүүтүсү. Заманбап искусстводагы түс сүрөтчү үчүн ал канчалык маанилүү? Идеяны кошумча түстөрдүн көрүүгө мүмкүнбү? Бул суроого арт адистер так жооп бере албайт. Мындан сырткары түрдүү сүрөтчүлөрдүн өз ишинде палитранын ролу тууралуу пикирлери дал келбейт. Алар чыгармачыл чынжырдын негизги шилтеме түзүн таануу үчүн толугу менен өзгөрүшөт. Ошентип иерархиялык кайсы жерине анын туюндуруу каражаттарын жайгаштырууга болот? Мен өңдөр аркылуу кылымдарды, сүрөтчүнүн абалын, анын эмнени айткысы келгенин окуй алам. Ошондо гана башка белгилер менен жандыра баштайм. Өң бул баарынан күчтүү нерсе. Айрым сүрөтчүлөр үчүн, мисалы Вячеслав Люйкого, өң таптакыр мааниге ээ эмес. Ал өңдөр сюжетти жок кылат деп эсептейт. Искусство сүрөтчү аркылуу көрүүчүлөргө эмоцияны берүү үчүн кызмат кылат. Ошону менен катар түз маалыматтарды билдирүүчү каражат болуп эсептелет. Мындан улам арт сынчылар палитрага өзгөчө көңүл бурууну сунуш кылышат. Эмгектин түстөрүн анализдеген соң анын идеясына жакындап, ага кандай ой толгоолор менен сезимдер камтылганын аңдап түшүнүүгө мүмкүн. Өңдөрдүн тенденциясын чечмелөө менен толук бир доорду түшүнүүгө болот. Түс — бул убакыттын белгиси. Бул белги адамдын кабыл алуусу, туюу сезими. Бул анын айткандарынын, наразычылыктарынын же тескерисинче кабыл алуусу менен баш тартуусунун белгиси. Кайсы бир чыгарманын контекстинен тышкары ал ылайга айланып кетиши толук ыктымал. Живопись — түстөр менен кошумча өңдөрдүн оюнунан негизделген. Бул искусстводагы колористик мүмкүнчүлүктөргө бир дагы башка нерсе тең келе албайт. Боекторду аралаштырып, сүрөткө түрдүү түс берип отуруп, сүрөтчү чыгармага жан киргизет. Ошол эле учурда картинадагы өңдөр көрүүчүлөргө түстүү таасир калтырат. Сиздердин алдыңыздарда эки чыгарма турат. Бирөөсү Бир тууган эжелер Габонуку, экинчиси Динара Дүкенбаеваныкы. Кайсынысы өзүнө биринчи көңүл бурдурат? Кыязы өңү ачыгыраагы, бирок бул алгачкы реакция. Кылдаттык менен караган кишиге эки эмгек тең бирдей күчтүү таасир калтырат. Балким тескерисинче, күңүрт сүрөттөрдүн мааниси тереңирээк болуп калышы ыктымал. Контекст маанилүү маалымат. Бул сүрөтчүнүн ички рефлексия. Албетте, өң бул баары, калыбы бул баары, шайкештиги бул баары. Композиция — это все. Канча сүрөтчү болсо, ошончо жашыл, сары, көк кошумча түс болот. Ар биринин өзүнүн кайталангыс колорити бар. Эмнеге бул эстелик кара же кызгылт көк эмес? Кызыл өңдө. Себеби арт объектинин ээси ушундай чечимге келген. Бул чечимдин себебин табуу көрөрмандардын маселеси. Түстөрдүн психологиялык таасири аларды көбү субъективдүү. Мисалга, акын жана сүрөтчү Гёте эки түстү негизги деп эсептеп, сары жана көк. Биринчи өзүнө жаратылыштын өңүн камтып, кубанычын, кең пейилдүүлүктүн сезимдерин чыгарат. Көркөм чыгармада сары жандуу нерсени сүрөттөөдө колдонулат. Мага Аниш Капурдун эмгектери чоң таасир калтырган. Мен анын сары чыгармасынын жанында турганда кандайдыр бир өңдөрдүн титирөөсүн жана ошол түстөрүн ийгиликсиз болуп калганын сездим. Ошондон тартып сүрөт тартуу менен алектенгим келди. Тогда я захотел заняться живописью. Аниш Капур заманбап скульптура жөнүндө элестетүүнүн жана анын алып чыгуу ыкмаларын өзгөрткөн эң таасирдүү сүрөтчүлөрдүн бири. Анын чыгармачылыгындагы өзгөчөлүктөрдүн бири эмгектеринде түстөрдү жигердүү колдонууда болгон. Сары тегерек, ыйык жай жана көк тик бурчтук менин денем, сенин денең. Капурдун чыгармачылыгында өзүнчө багытты билдирет. Сырдалган жарым шаар жана дубалдагы боек колдонулуп түшүрүлгөн 4 бурчтук элести жаратат. Тегиздик оюктун ичиндеги шар сымал. Ал эми сары күн, ыйык жай көрөрмандардын өзүнүн тереңдигине тартып турат. Еще мне нравится Радко. Ошондой эле мага Ротко жана анын түстөрдү изилдөөсү жагат. Анын өңдөргө болгон мамилеси түстөр менен иштегендиги.
Марко Ротко сүрөтчүлөр сүрөттөн эмес, түстөн баштайт деп айткан. Абстракттык экспрессионизмдин бул өкүлүн түстү талаанын сүрөтүн жаратуучу деп аташат. Анын кызгылт сары сүрөтү 2012-жылы согуштан кийинки мезгилдеги абдан кымбат баага сатылган алгачкы чыгарма болгон. Бул эмгекте Ротко Гетенин айтымы боюнча күчтүү энергия болуп саналган 3 түстү белгилеген. Кызгылт сары өңдө сарынын энергиясы өсүп, ал абдан кубаттуу болот. Өңдөрдүн кийинки кыймылы кызгылга алып келген. Түстөрдүн активдүү тарабы бул жерде жогорку энергияга жетет. Нейтралдуу түстөр арасында кызыл өңдүн көзгө бат чалдыга турганына көңүл буруңуз. Бул көркөм-өнөр жана моданын бардык түрлөрүнө карата жайылтылат. Кызылдын күчтүүлүгү мына ушунда. Кызыл негизден өзү жакшы маанайдын түсү, ал кең пейилдиктин өңү. Анан адам ак жумал кызыл кийимчен кызды көрсө дагы баары бир аны бирдей эле жакшы кабыл алат. Гетенин системасы боюнча пассивдүү өңдөрдүн тобуна көк, кызгылт көк кирет. Алар жылуу, бирок тынчсызданган жана сагынуу сезимдерин алып келет. Көк негизден караңгылык, көлөкө менен салыштырылат. Ошондой эле бул суук сезимдер Кенжебай Дүйсөнбаевди арбап алган. Ачык палитраны эмгектеринде болгону 2000-жылдары колдонулуп баштаган. Буга чейин анын чыгармаларында күңүрт түстөр басымдуулук кылган. Жаңы сүрөттөрүндө көк түс көп кездешет. Бул анын Казакстандын түштүгүндөгү ысык аймакта жашагандыгы менен түшүндүрүлөт. Мындан улам ар дайым сүрөттөрүндө дагы көлөкөнү издеп келет. Мени ар дайым салкындыкка тартып турат. Муну так түшүндүрө албайм, бирок бул муздак, салкын өңдөр мага жагат. Мен ушул түстөрдү жактырам, ошондуктан мени көк, жашыл ынандырат. Албетте, ар кандай нюанстар, кошумча түстөр болот. Жашыл түстөр биздин көзүбүздүн тынчтыкты табат, бирок заманбап өнөр жеңил жолдорду издебейт. Ошондуктан концептуалдык сүрөтчүлөр дайыма кадимки нерселер менен кубулуштарга маңыздуу жүктү арта алат. Мисалы, Валерий Руппель жашыл түстөгү идиш аяктардын сериясын түзгөн. Бирок бул көрөрмандар таптакыр эле өзүн таштап койсун дегендикке жатпайт. Валерий Руппель үчүн тиричилик буюмдары өтүп кеткен доордогу анын аткарылбай калган үмүттөрүнүн күбөсү болуп эсептелет. Эски чемодан, кийим-кечи жана бут кийимдердин анын сүрөттөрү, жакын достору сыяктуу бул кылдат көрүүчүнү күнүмдүк жашоодогу аспектилер менен буга чейинки экинчи орунга чыгып келген нерселер менен жакындан таанышууга үндөйт. Мен көптөн бери эски, эмаль сыры менен капталган, дат баскан, тешилген жашыл буюмдарды чогултуп жүрөм. Жашыл өңдөгүлөр гана. Менде натюрморт тыкмасы менен тартылып, инвентар деген жазуусу бар тешик, дат баскан чылапчын, чака, чөйчөктөрдүн көптөгөн сүрөттөрү бар. Бул жазуулар ушул чака идиштердин мурдагы жашоосу жөнүндө айтып беришет. Ооруканалардагы, жайкы лагердеги, жоокерлер үйлөрүндөгү мурунку жашоосу тууралуу кабарлайт. СССР учурундагы ашканаларда эмаль капталган жашыл буюмдар арбын болгон. В пионерских лагерях, в солдатских казармах, в советском быту, кухонном быту зеленой посуды эмалированной было больше всего. Валерий Руппель технологияларды колдонуу жагынан көп кырдуу чебер. Анын чыгармачылыктагы кутучасында графикадагы, живопистагы жана скульптурадагы бар. Я здесь показываю инсталляцию из войлочных органов. Мен бул жерде кийизден жасалган мүчөлөрдөн турган инсталляцияны көрсөтүп турам. Эмгек куурдак деп аталат. Белгилүү болгондой, бул кулинардык тамак, бирок мен аны кийизден мүчөлөрдөн жасадым. Мага эмне үчүн боордун, ашказандын, өттүн, жүрөктүн сүрөттөрү кызык. Менде алар түрдүү материалдардан, гипстен, момдон болгон, чиймелерден жана бүтүндөй сүрөттөр сериясы болгон. Кийизден орган жасоо бул өтө кооз. Были рисунки, были целая серия фотографий. Это красиво. Сделать органы из войлока. Ал эми түз тууралуу айта турган болсок, сүрөтчү туруктуу бир ыкманы колдонуп келет. Анын чыгармаларынан сиздер ачыкча чындыктан түшүп калган кошумча түстөрдү көрө албайсыздар. Руппель кандайдыр бир заттын түсү, ал жайгашкан дүйнөгө көз каранды болот деген идеяны карманып келет. Кандай гана буюм болбосун, эч кандай сырткы таасирлер менен алмаштырылбаган, өзүнө таандык түсү болот. Бул константтарды сүрөтчүлөр өзүнүн пайдасына колдонсо болот. Эгер боор кочкул кызыл болсо, анда эмне үчүн? Мен аны ачык көк же болбосо тескерисинче ашказанды боз сирен түстүү кылышым керек. Ханс Лонемдагы өзүнүн чыгармачылыгында табигый өңдөргө басым жасайт. Америкалык сүрөтчү жана белгилүү айкелчи тропикалык канаттуулардын табигый коо сүрөттөрүн жаратып келет. Анын устаканасында жайгашкан китепканага ар кайсы убакта 30дан 100гө чейинки ар кандай экзотикалык куштар сакталып турат. Мы видим здесь очень много
работ. Биз мында тотугуштун көптөгөн сүрөттөрүн көрүп турабыз. Ал бул чымчыктар ар кайсы континентте ар түрдө болот деп айткан. Мисалы, австралиялык, латын америкалык тотугуш бар. Анын бардык сүрөтчүнүн коллекциясында көрсөтүлгөн. Менимче анын мына бул тропикалык өңдөрдүн жаңжалы сымал тартылган сүрөтү абдан жакшы деп ойлойм. Буйство красок, пастозная такая живопись. Слонемдин жашоосу Манхэттендин борборунда өткөнүнө карабай, ал өзүнүн экзотикалык, айрыкча Никарагуада биринчи жолу көргөн тропикалык чымчыктарга, көпөлөктөргө болгон кызыгуусун сактап кала алган. Слонем бул темаларды өз чыгармасында өнүктүрүп келет. Анын картиналары түстүү май боектордон мол болгондугу менен айырмаланат. Он, во-первых, родился на Гавайях. Биринчиден ал Гавайиде төрөлгөн. Кийин студент кезинде Латын Америкага барган. Ошондуктан анын тропикалык дүйнө кызыктырат. Керек болсо ал Луизианада чыгармаларынын үстүндө иштеп жатканда чыныгы жашоодогудай көпөлөктөрдүн түрлөрүн көргөнүн айтып берген. В Луизиане он видел различные виды бабочек. Слонем эмгектеринде образдарды көп ирет кайталоо ыкмасын колдонот. Сүрөтчүнүн чыгармасындагы көрүнүктүү орунду коёндор эмгеги өзгөчө орунду ээлейт. Бул жаныбардын көп сандаган абстрактуу түзүлүштөрүн Хант түрдүү өңдөрдүн фонуна жайгаштырган. Анда дагы кээ бир түстөр жаңыча көрүнүшү үчүн сүрөттөр кичинекей алмаз таштары менен капталган. Вячеслав Люйко сүрөттөрүндө түстөрдү экинчи ролго чыгарат. Чыгармачылык менен алектенген жылдар аралыгында ал өзүнүн кайталангыс болотнай ой жүгүртүү стили менен тааныла алды. Аны Казакстанда эле эмес, чет өлкөлөрдө дагы билишет. Анын сүрөттөрүнүн бардыгы эски жана жаңы. Азыркы менен өткөндү, чындык менен ойлонуп табылган нерселердин айкалышынын терең белгиси бар. Попытка посмотреть со стороны на события. Болуп жаткан жана болуп көрбөгөн, адам тарабынан ойлонуп табылган окуяларга сырттан карап көрүү аракети болот. Мен бул дүйнөнү тааныгам, анализдегим келет. Көрүүчүлөргө дагы мындай мүмкүнчүлүктөр берилет. Мен эмгектериме аттарды шарттуу түрдө берем. Условные названия для своих работ. Сүрөтчү бул философиялык жана глобалдык ой толголорду түс менен тажрыйба жүгүртүүгө болбойт деп эсептейт. Мындан уламанын эмгектеринин палитрасы ар дайым таанымал жана белгилүү. Ал сүрөтчүнүн юбилейдик көргөзмөгө коюлган даракка кайтуу эмгеги. Бир караганда Люйко бир өңдөгү муздак жана жылуу түстөрү менен иштегенде жактырарын байкоого болот. Бул чыгарманы кабыл алууда терс таасир этпейт. Эгерде жылуу муздак менен айырмаланган визуалдык катарды тартса, сүрөт көрөрмандар тарабынан баары бир окулат деп эсептелет. Стараюсь не уходить в цвет. Я вообще себя считаю не Түстөргө кетип калбаганга аракеттенем. Мен өзүмдү негизи боек менен сүрөт тартуу эмес, графикачы катары эсептейм. Ашыкча өң, ашыкча колорит эмгектеримдеги негизги деп эсептеген сюжеттик сызыкты бузуп коет. Мени техника, сюжет, маанай жана мааниси кызыктырат. Я считаю главное и важное в своих работах. Меня не интересует техника, сюжет, настроение и смысл. Александр Барковскийдин картиналары токтоо сымал палитра менен айырмаланат. Сүрөтчүнүн жактырган техникаларынын бири литография форматындагы сүрөттөр жана анын акварель менен кошумча иштетүү. Сүрөтчүнүн эмгектеринде айрыкча көчөдөгү элдер туш болот. Сыгандар, жумушчулар жана жүйдөкөй адамдар. Барковский чыгармалары дүйнөдөгү ири көргөзмөдө сатылган биринчи өзбек сүрөтчүсү катары белгилүү. Сыган Мадонналары сүрөтүнүн сериясында ага 15 000 фунт каражат төлөшкөн. Ал сүрөтчүлөр тарабынан качандыр бир жаралган абдан кооз эмгектерде чектелген сүрөттөрдүн палитрасы колдонулганын көрсөтүп турат. Все решает некая сила, которая... Мында өңдөр менен пикир алышууну жеткиликтүү кылган кандайдыр бир күч бардыгын чечет. Бул көрсөтмө эмес. Таңгакты ачып, аралаштырып, 3 кашык кошуп, 15 мүнөт кайнатабыз. Бул сыйкырдуу көрүнүш жана мен көрөрмандар өздөрү үчүн жаңы нерсени ачышын каалайм. Мен дагы Аниш Капурдун Сарысынын жанында турганда ушундай сезимдер болду. Чтобы взгляд зрителя, вы уже можете открывать для себя какие-то вибрации, которые я ощутил, например, стоя перед желтым. Түз боюнча көркөм өнөр менен графиканы пайдаланууда абдан айырмаланат. Бул учурда чыгарманын баалуулугу сүрөттөр камтылат. Ал негизинен өтө кыска келет. Ар бир майда барат нерсеси маанилүү жана түшүнүктүү болот. Калем ыңгайлуу болгону ак барак менен карандаш болсо, кандай болбосун сүрөт тартууга киришүүгө болот. Көркөм өнөргө салыштырмалуу кол шайман талап кылынбайт. Боекту колдонууда эритүүчү майлык, түрдүү материалдар керек. Бизде клячка, өчүргүч деген сырдуу курал бар. Клячка бул пластоинге окшош, жумшак лосит, материалдар өзүнө сиңирип алуучу буюм. Аны менен иштөө, ашыкча нерселерди алып салуу өтө ыңгайлуу.
Графиканын бардыгы контрасттан түзүлөт. Кадимки сүрөттөр жылуу же суук түстөр менен байланыштуу болсо, графика ак менен каранын карама-каршылыгынан түзүлөт. Ак кагаздан жана майда сызыктардан башталат. Эгер живопистин буйругунда кошумча түстөрдүн ыраттуулугу болсо, анда чийме тактар менен майда сызыктарды айкалыштырат. Боздун кошумча 50 түсү. Башкалар көрбөгөндү жерден көрүү мында чыныгы көркөмөнөр бар. Биздин көптөгөн башка нерселерге өтүп кетүү, көлөкө түшүрүү, рефлекс, түшүп туруучу көлөкөлөр, күңүрт фондогу ак тактарды жасаганыбыздын орду толуктайт жана өнүгүүнүн өбөлгөлөрү бири-бирине карама-каршылыктын фонунда жумшак өтүүлөр аркылуу чыныгы сүрөт пайда болот жана бул анын өзгөчөлүгү катары бааланат. Графикалык сүрөт жандуу болушу үчүн сүрөтчү эки эсе аракеттениши кажет. Түстөрдү туура эмес пайдалануу эң мыкты чыгарманы жөнөкөй жалпак сүрөткө айлантып коюшу ыктымал. Мисалы, көздү калем менен кантип тартабыз? Түс мында анчейин мааниге ээ эмес. Көз жан дүйнөсүнүн көзгүсү. Сүрөттө бул абдан маанилүү бөлүк. Азыр кандайдыр бир абстрактуу көздү тартам. Биринчи эле менин оюма эмне келет? Калемди катуу басуу, каректи майда-майда кара сызыктар менен түшүрүп чыгам. Көздүн челин диагоналдык майда сызыкчалары менен бул жерден эле жаап койсо болот. Көздүн өйдө жагын караңгы кылабыз. Я могу здесь покрыть. Себеби ага үстүңкү каштын көлөкөсү түшүп турат. Ошондуктан чел кабык жакты мен дагы бир ирет чиймелеп чыгам. Еще раз. Көркөмөнөрдө бардыгынан дагы кара өңдү берүү кыйын. Аны менен катар көптөгөн маданиятта ага терс көз караш менен карашат. Адистер муну физиологиялык себеп катары түшүндүрүп келишет. Кара энергияны сиңирип алып, көрүүнү алсыздантат. Ошондуктан бул өң жамандыктын белгиси катары кабыл алынып калган. Ал караңгылыкты, азап күтүүнү, жок кылууну, оорчулукту, жараксыздыкты, убакыттын акылсыздыгын туюндурат. Ошону менен катар көркөмөнөр кара өң башынан эле маанилүү ролду ойноп келет. Бул түс жылуу же муздак болушу ыктымал. Анын көптөгөн кошумча түстөрү болушу мүмкүн. Ал жанындагы түстүн таасирин күчөтөт. Искусство сынчылары каранын 40тан ашык кошумча түсү бар экенин белгилеп кетишет. Мисалы, Казимир Малиевич өзүнүн кара чарчы сүрөтүн бир канча айлар бою жазган. Жыйынтыгында ал кошумчадагы сүрөттөрүн 3 вариантын тарткан. Бирок алар бири-бирине өңү же фактурасы жагынан таптакыр окшош болгон эмес. Заманбап модада караны элеганттуулукту жана ашкарабайлыктын символу катары кабылдашат. Бул өңдөгү кийим стилдүү көрүнөт. Көптөгөн дизайнерлер, стилисттер жана башка фэшн адамдары кара түскө артыкчылык беришет. Кара түс алардын күндөлүк иштерине туш болгон ачык түстөрдөн эс алууга мүмкүнчүлүк берет. Көп учурда мода өнөр жай өкүлдөрү Total Black образындагы стилдерди тандап алышат. Казакстандык дизайнер Айнур Турисбек өзүнүн фэшн ишмердүүлүгүндө бул түстү башкаларга алмаштырбай дайыма колдонуп келет. Стили түзүмү майда чүйдөсүнө чейин өзгөрөт, бирок жыйынтыгында кара түс дайыма сакталып турат. Бирок бул эч нерсе эмес. Кара өңгө берилгендикти сактоо бир гана мода дүйнөсүнүн колунан келет. Ал эми көркөмөнөр жаатында кара чарчы сүрөтүнөн башка мыкты чыгарма жазыла элек. Ар бир мезгилдин өзүнүн өңү болот. Бардык аймактардын артыкчылык берилген кандайдыр бир өң болот. Же тескерисинче ал болбойт. Бекердин British Green, британиялык жашыл деген түшүнүк болбосо керек. СССРде кызыл бар. Башкача айтканда, палитра ошондой белгиленет. Албетте, сүрөттө эң башкы анын кандайдыр бир боектор менен жаралганындагы эмес. Негизгиси сүрөтчү берген идеяны чагылдырганында. Көркөмөнөрдө түс кайсы бир буюмдун өңүн эле бербестен, ошондой эле эмоционалдуу, психологиялык, каймана маанилерди билдирет. Айрыкча ачык өңдөр көркөмөнөрдүн таза, жарык түстөр багытында колдонулат. Көрүүчү анын маанисин билбеген күндө дагы баары бир өңдөрдүн психологиялык түзүлүшү ага кандайдыр бир таасир калтырат. Свет, он гармония. Түс бул өз ара айкалышуу, шайкештик. Ал өтө курч, күчтүү, кыйын болушу мүмкүн. Бирок сүрөтчү тарабынан кошундусу катары даярдалышы керек. Түс бул белги жана көп нерселерден да күчтүү болот. Чыгармадагы өңдөрдүн каныккандыгы автордун жана анын негизги оюнунан көз каранды. Жыйынтыктоочу комбинация жана өңдөрдүн жалпы көлөмү көпчүлүк сүрөтчүлөрдүкү башкалардан өзгөчө болот. Кээ бирин экзотикалык көпөлөктөр, айрымдарына түрдүү түстөрдөн бир эле өң жетиштүү болот. Бүгүнкү күнү палитра жардамчы ролду эмес, үстөмдүк кылуучу ролду ойнойт деген түшүнүк бар. В контексте современного искусства, да, и художников, которые
Заманбап сүрөтчүлөр жана көркөм өнөрдүн өкүлдөрү өзүнүн идеясын көрүүчүлөргө кандай жеткирүү маселеси менен бушайман болушат. Ошондуктан аларга түс көндүм эмес ролду ойнойт. Түс кийин баары курулуп бүткөндөгү контекстте гана келет. Наверное, не первичную роль. Цвет, он уже приходит позже в контексте того, как это все, вот скажем, в работе выстраивается. Заманбап көркөм өнөрдөгү ачык колорит айрыкча стрит-артта колдонулат. Үгүттөөчү жана жарнамалык графикада, балдардын, жаштардын жана спорттук жасалгада. Сүрөтчүлөр көрүүчүлөрдү өңдөр менен башкы идеяны алаксытпашы үчүн эмгектеринде жылуу жана муздак түстөрдү айкалыштырганга аракеттенишет.